Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 27 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге ХБКда жайгашкан 4 кабаттуу общежитиядан сатыла турган бир бөлмө тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыкты. Дареги ХБК сатылуучу жанагы бир бөлмөбүз ушул 4 кабаттуу домдо. Адреси болсо Салиева 5 туугандар. Так, ориентирди сиздер ХБКдагы 27 мектепке алсаңыздар болот. Ошол мектептин эле каптал тарабында Салиева көчөсүнүн боюнда ушул общежитие жайгашкан. Анан мынау көчө менен бул жака 100 метр чыгып барсаңыздар, ХБКдагы жанагы Кудайберди запчасть базарынын алдына чыгып калат экенсиздер. Локациясы өтө сонун. Мына ушундай парковочный месталары дагы кеңири, кийин келип көрүп алып толук маалымат алып кетесиздер. Бир бөлмөбүз туугандар. 3-чү подъездде, могул жакта, 4-чү кабатта. Мынакей туугандар, мен айткан кабатка чыгасыздар. Коридор менен бул жака түз жүрүп келсеңиздер. Так, сол тарапта сатылуучу ушул бир бөлмөбүз жайгашкан. Срочно сатка чыкты туугандар. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Албетте өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Так, сонун жерде жайгашкан. Азыр жол тараптан да көргөзүп берип коеюн. Окей. Бул Салиева көчөсү туугандар, билесиздер. Мына жерде болсо Салиевадагы садик, нар жагында болсо 27 мектеп туугандар. Бул жагы болсо сквер болуп калат. Бул жака бир аз эле оңго жүрсөңүздөр светофордун жанында троллейбустун акыркы аялдамасы, анан Кудайберди запчасть базары дагы жайгашкан. Пешком эле барып келе бересиздер. Мына ушундай балкон дагы бар экен. Сонун жер, локациясы өтө сонун. Анан ачып кирсеңиздер, мына ушундай 16 квадрат метр. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде суу, свет, центральный отопление, центральный канализация, природный газ, бүт бардык условиялары бар туугандар. Ушуну жакшылап эске алып алыңыздар. Так, бул жактан киресиздер, оң тарапта кладовкасы бар. Шкафтын деле кереги жок. Анан ал жерде центральный отопление кирген. Ушуну да жакшылап эске алып алыңыздар. Айнек терезелери жөнөкөй. Анан ал жерден ошол садик, анан 27 мектеп дагы көрүнүп турат. Пешком эле балдарыңыздар Кудай буйруса барып келе берет. Запчасть базарга деле жакын экен. Так, анан ээс айтып атат, срочно акча керек болуп, без ремонт эле сатып атат экен. Кийин билесиздер, 16 квадрат метр. Ремонт кыла турган болсоңуздар эле бир анчалык эле акча кетпейт. 20 миң, 30 миңге сонун кылып ремонт кылып жасап алсаңыз болот туугандар. Анчалык эле акча кетпейт. Анан күнгөй тарапта туугандар, эртең менен баштап, болжол менен бир саат 4кө чейин күн ушул ала турган квартирага тийип турат. Мына ушундай туугандар. Так, мынакей бир комнатасын көргөзүп бердим. 16 квадрат метр, кладовкасы бар. Анан бул жакта санузели дагы бар экен. Көргөзүп берейин, анан сиздерге баасын айтам туугандар. Так. Бул жака жүрүп келсеңиздер, мына жакта ажатканасы. Так. Бул жагы болсо душ туугандар. Ремонттору да жакшы экен, көрүп атасыздарбы? Полу дубалы кафель таптаза сонун болуп турат. Андыктан колдон чарбаңыздар. Ажатканасынын да ремонту жакшы, таза. Ушул душ сыяктуу эле. Светин өчүрүп коеюн. Бул жагы болсо кухнясы, раковина бар экен, стиралкалар турат туугандар. Эң негизгиси природный газ бар туугандар. Турбасы турат. Сонун экен. Так. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо 1 миллион. Жок, кечиресиздер, азыр туруп эле. Телефонду карабай коеюн, эсимен чыгып калыптыр баасы. Баасы болсо 1 миллион 200 миң сомго бааланды. Ала турган реальный адам болсо жакшы кеми болот деп атат ээси. Барыңыздарга ийгилик. Сонун жерде жайгашкан сатылуучу ушул бир бөлмөнү колдон чыгарбаңыздар туугандар.